Кыргыз тилинде бардыгы биригип 12 сөз түркүмү бар. Алар 3кө бөлүнөт. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, маани бербөөчү сөз түркүмдөрү жана өзгөчө сөз түркүмдөрү. Алардын ичинен өзгөчө сөз түркүмдөрүнө токтоло кетсек, туранды жана сырдык сөздөр өзгөчө сөз түркүмдөрү деп аталат. Себеби булар маани берүүчү же маани бербөөчү сөздөргө кирбейт. Аларда маани берүүчү кызматчы сөздөрдөгүдөй касиет жок. Өзгөчө сөз түркүмдөрү 2ге бөлүнөт. Туранды жана сырдык сөздөр. Жандуу жана жансыз заттардан чыккан үндү, дабышты, добушту, кыймылды, элести, көрүнүштү туурап, окшоштуруп көрсөткөн сөздөр туранды сөздөр деп аталат. Туранды сөздөргө төмөндөгүдөй сөздөр кирет. Шаңгыр, тарс, турс, жарк, кобур-собур, шака-шак жана башка сөздөр кирет. Туранды сөздөр түзүлүшүнө карай 2ге бөлүнөт. Жөнөкөй жана татаал. Жөнөкөй туранды сөздөр бир гана сөздөн турат. Ал эми татаал туранды сөздөр 2 же андан ашык сөздөрдөн турат. Туранды сөздөр 2ге бөлүнөт. Табыш туранды сөздөр жана элес туранды сөздөр. Жандуу жана жансыз заттардын үнүн, табышын, добушун, тууроо иретинде айтылган сөздөрдү табыш туранды сөздөр деп атайбыз. Табыш туранды сөздөргө тарс, карс, күрс, шылдыр, калдыр жана башка сөздөр кирет. Ал эми элес туранды сөздөрдү айта кетсек, кыймыл аракеттин же заттын сырткы көрүнүшүн, кыймылын, элесин билдирген сөздөр элестүү же элес туранды сөздөр деп аталат. Элес туранды сөздөргө жалп, жулт, жарк-журк, шып-шып, шыплып жана башка сөздөр кирет. Экинчи, сырдык сөздөр. Адамдын ички сезимин жана айбанатка карата эрктик мамилени билдирген лексикалык мааниге ээ болбогон сөздөр сырдык сөздөр деп аталат. Сырдык сөздөргө төмөндөгүдөй сөздөр кирет. Баг, кап, ойтобо жана башка сөздөр кирет. Сырдык сөздөр маанисине карай 3 топко бөлүнөт. Биринчиси ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр. Экинчиси эркти билдирүүчү сырдык сөздөр. Үчүнчүсү турмуш тиричиликке карата колдонуучу сырдык сөздөр. Сырдык сөздөргө коюлуучу тыныш белгилер. Биринчи, эгерде сырдык сөздөр сүйлөмдүн башына келип интонация аркылуу айтылса, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Мисалы, "О, азаматым". Экинчи, сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагынан үтүр менен ажыратылат. Мисалы, "Ишиңерге ийгилик, бара келди жигиттер". Сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр менен ажыратылат. Мисалы, "Келдиңерби, айланайындарым". Сырдык сөздөр кайталанып, кош сөз катарында айтылса, араларына дефис коюлуп жазылат. Мисалы, "Пай-пай", "Мый-мый". Сырдык сөздөр кошмок сөз түрүндө айтылса, араларына дефис коюлбай жазылат. Мисалы, "Чиркин-ай", "Ойтобо".